титиреткен императорлар деле, кандай падыша болбосун деле кези келгенде сурак берчү бир гана адам бар. Ал албетте сот. Ушундай олуттуу кесипти аркалаган айымдардын турмушу көбүнө улак бизге сырдуу, кызык жана көп маалыматка эмеспиз. Дал ушул багытта сиздерге маалымат берүү багытында Ош областык сотунун төрагасынын орун басары Элнара айымды кепке тартып, дал ушул багытта сөз кылмакчыбыз. Аял бардык тармакта активдүү катышып, коомдун негизги күч деп көп айтабыз. Мына ушуга байланыштуу аялдар аркалаган кесиптин ар түрдүүлүгү адамдын күндө көңүлүн бурбай койбойт. Сот, казы деген кесип өзгөчө орчундуу эсептелинген жайынын себеби дүйнөнү титиреткен башкаруучуларды качандыр бир адамга сурак берчү болсо, бир адамдын бүтүм чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды боло турган болсо, ал сот. Андыктан өзгөчө чечкиндүүлүктү талап кылган кесип катары ошондон уламбы айтор сот мырзалар аркалаучу кесиптей сезилип калган жагы бар эмеспи? Соттукту ушул мен кичинелимде эле өзүм Авам Адымаров арап сот болуп иштеген Сүлүктүү шаарында. Ошол кичине кезимде эле ошонун үйүнө барып жүргөндө аябай биздин тууган уруктардын арасында эң бир сыймыктуу абабыз эле да. Анан ошону көрүп, анан ал киши өзү дагы ошо туаса сот эле да, себеби аябай кичепейил, адамгерчиликтүү, туура сүйлөгөн, ушунчалык элдин аброю арасында ошо сот катары эң бир татыктуу сот катары эң бир абройлуу киши эле да. Ошону көргөндөн кийин кичинелигимден эле мен деле сот болом деп, ушу сот болгум келип, ушул кесипти аркалагым келип жүргөн. Жумушта катаал мүнөзгүтүүгө аргасыз болгон сот айым мага агынан жарылып, сыр бөлүшүп кирди. Бизде ушу күйөөм да аябай мындай баласак, анан мен деле ошондой эч качан балдарыбыз берүү мындай кол көтөрүп, кээ бирөө ушундай метод менен балдарын тарбиялайт го. Ушу кичинелигинен эле балдарым ушу өздөрү деле айта алат, эч качан бир балдарга бир жаман сөз менен мамиле кылган эмеспиз. Мынтип Элнара айым эртеден кечке арызданган, даттангандар менен болуп, олуттуу чечим чыгаруу менен өткөн менен үйдө таптакыр башка климат. Айта турган нелерибиз бар, кошумчаларыбыз. Доогер байбагышып жайында өтүү үчүн Адам тагдырын чечүү ишеними берилген соң, ар күнү кеңешип иш башталат. 13 январда чечим деген бас это ошибка секретаря протокола түстү. бул жерде өкүл Стампулов азды кайтаруу жөнүндө өтүнүш бериптир. Ошондон ишти кароосу кайтарууну Сот айым жумушта токтоолугу менен кадыр тапкан деген кесиптештеринин пикирлеринен улам кандай келин экендигин кызыгып сурадык. Мен өзү 18 жашымда турмушка чыккам. Анан жолдошум өзү 11 бир тууган. Биздер 4-3 келин болгон, бирок андан кийинки бүт балдарды үйлөгөн, жайлаганы ушул мен ойлойм, мен үлгүлүү келин деп эле өзүм эсептейм, себеби кайнемени аябай жакшы көрөт. Кайын журт менен мамилем аябай жакшы. Ушу канча үйдө проблемалар болсо, мен 18 жашта баргандан бери атам өтүп кеткен эле, кайнатам өзүм атамдай көрүп, кайнем ошол келиндер эч ким апа деп эткен, калгандар эне деп эткен. Мен апа деп, анан ошондон бери мен абдан эле жакшы көрөм. Сот болуу тагдырын түйшүгүнө түткөн эже өз кесибинин жыргалынан да, кууралынан да анын жоопкерчилигин жогору баалайт. Мен өзүм кесибимди аябай жакшы көрөм. Анан ушул өзүм кесибимен ушундай бир туура чечимдерди чыгарып, адамдарга ушул чечимдерди чыгаргандан кийин, аларга түшүндүргөндөн кийин өзүмчө аларды көбүнө мына сот процессинде эле жараштырып коебуз. Аларга түшүндүрүп, убакыт беребиз, тынышуу келишимге келип алгыла, госпошинасы бар деп туруп көп бир мына немелерди түшүндүрөбүз. Алар эми көбү түшүнбөйт да сотко келгенден кийин. Анан ошолорду баарын жараштырып, баардыгын бир мындай эми баарын эмес, эми көбүн жараштырып, баардыгын мындай туура чечим кабыл алганда өзүмдүн ушунчалык мен кесибимди эң туура тандаган экенмин деп, ушу кесибимди туура алып барганым үчүн өзүм ырахат алам. Антип өз кесибине шүгүр айткан Элнара эже соттук тандоодогу оорчулуктар тууралуу айтып жылмайды. Президенттин указы менен ошо жаңы совет по отбору судейден өткөн соттор бардыгы облус сотко келип шайланып отурдук. Облус сотто 15 вакансия болсо, ошонун ичинен азыр 10убуз өттүк, дагы 5 вакансия болуп турат. Эң бул отбор абдан татаал болду деп эсептейм, себеби ушул отбордун өзүнүн өтүшү аябай бир башкача болду да. Баягы сочинение деген
өзүң теманы берет экен, ошо тема боюнча сочинение жазып, аны слайдта чоңойтуп, аны ошончо 24 мүчөнүн көзүнчө защита кылып, андан кийин ушул канча мыйзамдар болсо ошолорду коюп, анын ичинен ошо отбордун мүчөлөрүнүн көзүнчө суроолорду суруп алып, ошонун ичинен 10 суроонун ичинен 9-уна жооп берсең өтөсүң, анан болбосо өтпөй каласың деген немелер бар. Анан ошол суроолорго жооп бердик. Кийин баягы психологический вопростор болду. Антип мен кече түштөөнү убагы болду эле. Аялдык түйшүк менен кичине кызыма спорт кийимин алайын, антпесе эртең машыгуулар башталат деп дүкөнгө кирип калды. Анда дагы аялдарга тилектештик боюнча суроо узатып үлгөрдүк. Ошол учурда мен деле ушул магазинге келип, балдарыма кийим карап, продукты жасап, ушинтип иш менен үйдүн киришигин баарын чогуу алып кетишке аракет кылам. Баягы аялдарды бир соттогондо кыйналган учурларыңыз болдубу? Негизинен аял менен эркек кишинин ошо биздин семейдик кодексте үй бүлөнүн аял менен эркек кишинин укугу бирдей. Экөөнү тең карашыбыз керек. Анан көбүнчө ошо баланы ажырашкандан кийин баланы эмеден тартып алуу ошондой процесстерибиз бар. Ошол мезгилде көбүнчө аял кишиге биз тартабыз. Аял киши эне булбай ошо 9 ай көтөргөн. Ошол баары өзү башкача кетет. Ар күнү аял болуп, диетадагы жолдошун таспиеттеп, тамак түрдөп жасап баккан, азык түлүктү үйгө өзү колдоп көнгөн айым эң кыйналганда эс алганы жөө басуу экендигин угуп, Мен абдан чарчаганда көп басышты жакшы көрөм. Анан мына эрте жаз башталганда ошо бир 40 жолу Сулайман тоого чыгам. Ушунчалык басып, табигат менен бирге болгондо мен чарчоолорум баары жазылып калат. жатууну жактырбаган айымдын ийгилиги эмгекчил табиятынан билем деген бүтүмгө келдик. Апам ошол өмүр бою эле мектепте библиотекарь болуп иштеген, ошол мектепте иштегенден бери эле ошо бизди үйдөгү ишти экинчи орунга койгула, сабакты жакшы окугула деп туруп баарыбызды ошо сабакка көп көңүл бургула. Анан мектептен аябай сонун китептерди көп алып келип берчү. Анан ошол китеп дүйнөсүнө көп көңүл бурган үчүн биз ушу көбүнчө ошол адабий чыгармачылардын немесинде көбүрөөк тарбия алып калганбыз. Акырында ошол эле эс алган мүнөттөрдө дагы бир маанилүү суроого жооп алдык. Аял киши эми үй бүлөнүн очогу дейт, үй бүлөнүн коломтосу деп айтылат. Ошо бул Кудай жаратканда эле бирин эркек бирин аял кылып жараткандан кийин аялдык токтоолугубузду, ушундай Кудай берген бир сапатыбызды ар дайым сакташыбыз керек. Аялдарга ушу мен каалайт элем. Биринчиден ушул үй бүлөнүн очогу болгондон кийин ошо ар дайым ушу болгон нерсени ушул жакшы болобу, жаман болобу үйдөн чыгарбай, жакшы жагын сыртка чыгарып, жаман жагын жашырып, себеби ар бир үй бүлөдө жакшы жагы да болот, жаман жагы да болот. Ошону жаманын жашырып, жакшысын чыгарып, анан ошол жакшы өзүң жакшы болсоң, көп нерселерге ушу өзүң үлгү болсоң, эркек киши дагы ошону көрүп, баалап, сен өзүң турмушуңда бир актёрсуң. Ошол өзү турмушта өзүң жакшы ролду тандап алып, бардыгына үлгү болуп, эгер сага бирөө жамандык кылган болсо, ошого жакшылык менен кайтарып, ушул ар дайым адам зат, аял зат кандай болуш керек деп туруп деген үлгүлүү болуп туруп жүрсөң, коомдо, үй бүлөдө бар жокто, мен ойлойм ушул аял ар дайым аял деген ушу бийик наамга татыктуу болот. Ошондой бийик наамга татыктуу аялдарыбыз көп болсун. Ар дайым ушу балдарды келечеги бардыгы ушу энеден болот. Ошо энелер биринчиден ушу балдарга жакшы тарбия бергени, жакшы аракет кылыш керек деп ойлойм. Даттанып, соттошуп, урушуп келген биздин жарандарыбыз аз болсун дейли. Дайым эгерде түшүнбөстүк болсо дагы ошолордун арасында бир кайра кечиришүү өкүм сүрсүн дейли. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Ушундай айымдар, күчтүү айымдар бар болсун деп бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Биз дагы сиздин берүүбүзгө келип маек коюп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү берүүбүздү мына ушул жерден туруп ушундай мүнөттө жыйынтыктамакчыбыз. Дайыма жакшы кесиптин ээси болуп, жакшы жубай, анан жакшы эне, жакшы келин, жакшы дос, башкысы эң жакшы Кыргызстандын жараны болуш насип этсин деген каалоо менен бүгүнкү берүүнү аяктамакчыбыз. Саламатта калыңыздар.